Грузоподъемность 3 тонны 600, масса. Açıp görüyorsunuz, buraya açıp görüyorsunuz. Можно для раненых, для перевозки раненых, а также... Саламатсыңар жокерлер. Тоо маселеси мына сиздерден көз каранды. Бул сиздердин духуңардын күчтүүлүгүнөн Söz Kırgız Respublikası Prezidenti ревизиялап чыктык. Бир топ техникалар же болбосо ушундай жер талашып кирип барган эмеспиз. Мында жашоо тиргелигиңерге жете тургандай эмгек акы дагы бир жолу куттуктаймын техникаларыңар. Коргоо министрлиги. Эгерде чек арабыз тынч болсо, бекем болсо, күчтүү болсо, анда биздин элибиз, жалпы элибиз тынч уктайт. Эгерде чек арабызда күчүбүз жок болсо, сиздердин техникалык базаңар начар болсо, анда тынч уктаган мамлекет, стабилдүү мамлекет деп бизде айтканга болбойт негизи. Ар бир мамлекеттин стабилдүүлүгү, коопсуздугу чек арадан башталат. Мына сиздерден башталат. Былтыр эч нерсеңер жоктугуна карабай, бирок ушундай кагылышуу болгондо, ушу жалгыз ушу бир колуңардагы автомат менен болсо дагы, бул сиздердин духуңардын күчтүүлүгүнөн биз мамлекетибизди тонук баягындай бүтүндүгүн сактап кала алдык да. Ошол мезгилден баштап мына биз көңүл буруп, ар бир техникаңарды, военный техникалардын баарын ревизиялап чыктык. Муну менен биз кандайдыр бир конфликтке даярдык эмес. Бул биздин коопсуздугубузду өзүбүздүн, мамлекетибиздин коопсуздугун сактап турууга жөн гана даярдык. Биз эч качан биздин мамлекет 30 жылдык тарыхыбызда, эгемен тарыхыбызда бир дагы жолу башка мамлекетке ок атып биринчилерден же болбосо ушундай жер талашып кирип барган эмеспиз. Мындан ары дагы кирип барбайбыз. Эгерде бизге кирип келе турган болсо, мындан ары жообун катуу беребиз. Мына ошон үчүн бардык чек арачыларды эле эмес, Коргоо министрлигин, улуттук коопсуздук кызматын жана ички иштер министрлигинин бардыгынын техникалык базалык жагын чыңдадык. Ошондуктан мына дагы бир жолу сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. 30 жыл ушунчалык кыйынчылыкта кызмат кылып келдиңиздер. Акыркы бир жылда дагы биз болгон күч аракетибизди жумшадык. Сиздерди улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин курамына кошуп бергенден кийин эмгек акыңыздар көбөйүп, жакшы болуп калды. Муну дагы билебиз. Кудай буюрса, эмдиги жылы дагы көтөрүп бергенге аракет кылабыз. Кыскасы, жашоо тиргелигиңерге жете тургандай эмгек акы менен камсыз кылганга мамлекет толук мойнубузга алабыз. Калган мамлекеттин коопсуздугун кайтарып, элибиздин бейпилдигин сактап, тынчтыгын сактап туруш бул сиздердин милдетиңиздер. Баштайбыз. Урматтуу журналисттер, бүгүнкү күндө ошол
күжүрмөн чегара кызматына күжүрмөн атайын техникалар тапшыруу аземине өзүңүздөр көп болдуңуздар. Мунун негизги максаты урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун тапшырмасы негизинде чегара кызматын күчтөндүрүү маселеси менен Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүндө 30 жылдык эгемендүүлүгүндө Кыргыз мамлекетинин бюджетинен жеке өзүбүздүн күчүбүз менен биринчи жолу тарыхыбызда биринчи жолу өзүбүз ушундай аскердик техникалар сатып алып атабыз. Бул аскердик техникаларды биз Дубайдан сатып алдык. Бардык аскер техникалар өзүңүздөр көргөн аскер техникалар булар баары брондолгон, чооттолгон аскер техникалар жана булар толук бойдон биздин чегарабызды коргоо үчүн бүгүнкү күндө жөнөп кетишти. Бул деген ошо мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү чегараны коргоо президентибиздин койгон тапшырмасын аткаруу негизинде чегараны коргоо, сактоо жана мамлекеттик бүтүндүүлүгүнө толук бойдон кепилдик берүү маселесин чечүү деп эсептелет. Кайсы аймактарга бөлүштү? Техникалар кайсы аймактарга бөлүштү? Техникалар негизинен бул Баткен облусуна барат. Себеби деген өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, Баткен облусу бүгүнкү күндө бизде чегарабыз кооптуу маселе жаралып турат. Ошондуктан техникалар Баткен облусуна жөнөп кетишти. Расмий тилинде сүйлөп коесузбу? Уважаемые журналисты, насколько вам хорошо известно, что сейчас только что мы провели передачу боевую технику, специально приготовленную для погранслужбы. Данная боевая техника была закуплена впервые в истории нашего государства, за независимость нашего государства, за 30-летие. Впервые мы закупили военную технику за финансовые средства бюджета государства. То есть мы закупили данные техники в Дубае. Эти техники полностью бронированные, специально подготовленные для нашей страны. Данная техника в данный момент уже отбыли в Баткенскую область для охраны государственной границы. Данная работа была произведена по поручению президента, уважаемого Садыра Кожоевича Жапарова. И отныне мы можем как бы быть более-менее спокойным за охрану государственной границы. Сколько единиц техники было получено? Мы закупили 40 таких бронированных машин. Кроме того, в данный момент еще выделено со стороны государства финансов для закупки беспилотников, которых скоро сейчас в данный момент изготавливаются на заводах разных стран. Я думаю, в скором времени охрана государственной границы будет полностью спокойна. На этот бүгүнкү 40 техникага, брондолгон, чооттолгон 40 техникага мамлекет тарабынан 300 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүнүп. Негізі бұлда аскердік қызматташтықтың негізінде келісімсіздер құралдар. Burada бардық аскердик техникаларды biz жардам ретинде алчубуз, көпчүлүккө алды. Же кайсыдыр мамлекеттик жардам, же кайсыдыр мамлекеттик гранттар негизинде алчубуз. Ал эми бул жолу biz техникаларды өзүбүздүн мамлекеттин бюджетинин каражатына сатып алдык. Жана мамлекет бүгүнкү күндө ушундай мүмкүнчүлүгү пайда болду. Бул 40 техника эле жетишсизсе дагы алынабы? Мен уже айтып өткөндөй, биз дагы башка техникаларга дагы уже мамлекеттик бюджеттин акчаны төлөдүк. Азыр бизге Турцияда жасалып атат беспилотниктер, байрактар. Бул дүйнөдөгү мамлекеттерде 5 мамлекетте бар экен, ошол бирөөсү биздин мамлекет болот. Жакында алда келип түшөт биздин мамлекетке. Бүгүнкү күндө Турцияда биз өзүбүздүн ошол башкаруучуларды ошол жерде окутуп атабыз, даярдап атабыз. Андан сырткары мына Россия мамлекетинен дагы беспилотниктер сатып алып атабыз. Арлан 10E деген. Ага дагы мамлекет тарабынан акча бөлүндү. Андан сырткары жеке атуучу курал-жарактарды мына бүгүн эле биздин погран чегара кызматынын кызматкерлери чет өлкөдөн келди. Ал жакта дагы ошол
баягы снайперлик аткычтарды сатып алып атабыз. То есть мындан ары мамлекет бирөөнүн жардамына муктаж болуп, башка мамлекеттер качан бизге жардам берет экен деп карабастан, өзүбүздүн акчага, өзүбүздүн мүмкүнчүлүк менен сатып алууга бүгүнкү күндө мамлекетте финансы пайда болду жана бул маселени президент тапшырышы менен биз аткарып атабыз.